Балдар, саламатсыздарбы? Менин атым Азат агай. Мен скул клубда математика мугалим болом. Бүгүнкү видеодо биз ЖРТ1-ди талдайбыз. ЖРТ1 математика бөлүгү. Математика бөлүгү жалпы 60 суроодон турат. Биринчи видеодо биз 1ден 15 мисалга чейин чыгарабыз. Сөзсүз ар кайсы чыгарууну сөзсүз дептерге жазып чыккыла, анан түшүнүксүз мисалдарды өз мугалимдерден сурасаңар болот. Так, жалпы биринчи мисал бизде -6, -2 көбөйтүлгөн -3 факториал турат. Эмнени салыштырабыз? 0 менен салыштырабыз. Сол жакта жазылганы А тилкеси, оң жакта жазылган Б тилкеси. Кашаны ичин чыгарсак кандай болот? Кашаны ичи сөзсүз минус эмне берет? Плюс берет. Ошондуктан -6 плюс 6 жалпы факториал. А -6 менен плюс 6-ны кошкондо сөзсүз 0 болот тура, азаматсыздар. Анан 0 факториал менен 0. Кайсынысы чоң болот? 0 факториал бизде сөзсүз 1. Ошондуктан туура жообу А. Экинчи мисалды карайбыз. Бул биринчи мисал болгон. Экинчи мисалды карайбыз. Экинчи мисалда бизде 5 x 6. То есть x 5тен чоң, бирок 6дан кичине. Кандай кылабыз? X 6-чы даража жана 5 x даражада турат. Кантип салыштырабыз? Бул жакта балдар жалпы x канча болсун? 5 менен 6-нын ортосу кандай сан бар? Ойлоп тапкыла. Тура 5,5 мисалы. Эми 5,5 6-чы даража жана 5 5,5 даражада. Кайсысы чоң болот? Карайсыз, негизи бул жакта жалпы эске алыш керек. Даражасы чоң болсо, ушул сан чоңураак болот. Ошондуктан туура жообу А. Бирок бул негизи ушул гана мисалда ушул иштейт. Даражасы чоң болсо, ушул сан чоң болот. Бирок карайсыз, мисалы 3 2-чи даража жана 2 3-чү даража. Кайсынысы чоң? Бул жакта 3-чү даража чоң болгондуктан Б чоң болсо, Б чоң болгон деген чечим ал негизи туура эмес. Эмнеге? Анткени бул жак 3 2-чи даражада 9 болот, 2 3-чү даражада кандай болот? 8 болот. Ошондуктан туура жообу А. Бирок мисалы 12 13-чү даража жана 13 12-чи даражада. Бул жакта 12 менен 13 болсо, бул мисалда уже туура жообу Б болот. Ой, туура жообу А болот. Эмнеге А? Анткени 12-чи даража, 13-чү даража 12-чи даражадан чоң. Түшүнүктүү? Дагы бир жолу 5,5 алам. 5,5 6-чы даражада жана 5 5,5 даражада. Кайсынысы чоң болот? 6 даража чоң болгондуктан туура жообу А. Эмки мисал, 3-чү мисалды карайбыз. 3-чү мисал бизде тамыр темаларын камтыйт. Тамырды билесиңерби? Тамыр ал эмне? Мисалы тамыр 16 бул кандай болот? Бул 4. Себеби 4-түн квадраты канча болот? 16 болот. Эми 3-чү мисалда менде тамыр 48, тамыр 35. Бул жакта тамыр -42 квадрат. А тилкесине мен тибейм, А калыңга тибейм. Бул жакта бул ушундай тура берсин, эч нерсе эмес. Бул жакта карайлы. Экинчи даража бул кандай даража? Бул жуп даража. Ошондуктан жуп даража, карайсыз, буну жазабыз балдары. Сөзсүз дептерге буну жазгыла. Анан эмен жазгыла. Минус болсо, жуп даража ушуну плюс кылып таштайт. Түшүнүктүбү? Ошондуктан карайбыз, квадрат болсо, минус болсо кандай болот? Бул жуп даража болгондуктан бул минус кетет. Жөнөкөй тамырдын алдында 42 болот. Түшүнүктүбү? То есть карайсыз. Бул то есть тамырдын алдында 42 квадрат болот. Түшүнүктүбү? Минус кайча кетти? 2 ушул минусту жеп таштады. Эми карайсыз, квадрат менен тамыр кыскартылат. Эмнеге кыскартылат? Анткени бул жакта 2 деген маани турат. Түшүнүктүбү? 2 турса, 2 негизи жазылбайт тамырга. Бирок 2 bir негиз бар. Анан даража 2 жана тамыр 2 биз менен кыскартылат. Жалпысы 42 калат. А 42 ал кандай мисал? Ал 7 көбөйтүлгөн 6бы? Турабы? Кайсы сандын тамыры 7 болот? Тура 49. Кайсы сандын тамыры 6 болот? 36. Эми салыштырабыз. Бул жакта 48, а бул жакта 49. Бул жакта 35, бул жакта 36. Туура жообу кандай болсун? Б болсун. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү. Эмкиси 4-чү мисалды карайбыз. Мен да жазып белгилеген квадраттар баарын жазгыла, хорошо? Тетрадка балдар, сөзсүз. Эмкисин карайбыз. Бизде 5-чи мисал. 5-чи мисалда менде сан чемеси берилген 0,5a.
Карайбыз. Модулдук А, модулдун астында А жана жөнөкөй Б. Кантип салыштырам? Анткени А 0дон кичек болгондуктан, мисалы -2 болсун. Бул анда 2 болсун, туурабы? Модулдун -2си 2 болот. Бул жак жалпы 2 болот. Туура жообу В. Бирок бул жакта 2 болгону шарт эмес. Мүмкүн 3 болуп кетет. 3 болуп кетти, ол 3 болуп кетсе, анда кандай жооп болот, балдар? Туура Б болуп кетет. Ошондуктан мен 2 арганда жооп алдымбы? В менен Б. Ошондуктан 2 арганда жооп болсо, туура жообу Г болот. 5-чи мисалды карайбыз. 5-чи мисал кичине негизи кыйыныраак мисал. Так, негизи бизде саат бар, туурабы? Бизде азыр кандай сааттар бар? Бизде азыр телефондо бар сааттар, туурабы? Мисалы менде саат 12:45 болсо, туурабы? Анан 12:50 болсо, 59 болсо, анан бул жак 00 болуп кеткенде, бул бир заматта 12ден 13кө айланат. Түшүнүктүү? Анткени бул цифровой сааттар. Эми карайбыз, башкача. Бирок бизде эски стенкада илинип турган сааттар дубалда алгандай ар кандай жебелери бар сааттар. Мисалы карайбыз. Бул убакыт 12:15. Ушул убакытты мен туура көрсөттүмбү же туура эмес көрсөттүмбү? Карайбыз. Негизи туура эмес. Эмнеге? Анткени, так 12:15 болду. Анткени эмнеге, балдар? Карайбыз. Бул жак убакыт 12 болду, бул жак убакыт 13 болду, 14 болду, бул жагы 15 болду. Кантип туура түшүндүрсө болот? Карагыла. Менде убакыт ровно 12:00 болгондо сааттык жана минутталык жебелер бири-бирине туура келет. Түшүнүктүбү? Бир сызык болуп кетет. 12:00. Ана кандай болот? Бул минутталык жебе стрелка, туурабы? Ал кандай кылат? 1 саатта жалпы айлананы айланып чыгат, туурабы? Бирок жалпы айланып чыкканда эмне болуп кетет? То есть жалпы айлананы полностью айланып чыкканда бул 1 саат болот. Туурабы? Бирок бул сааттык стрелка орунда турбайт. Эмнеге? Анткени буга 1 саат толук айлана болсо, бул стрелка кандай 1 саат эмне болот? 1 саат буга 12ден 13кө өткөн жол 1 саат болот. Эмнеге 1 саат болот? Сааттык стрелкага. А минуттук стрелкага эмне 1 саат болот, балдар? Жалпы айлананы айланып чыгам, туурабы? Ушул бизде 1 сааттык эме болот. То есть минуттук стрелкага жалпы айлана ушул 1 саат болот. Часовой стрелкага жалпы 1 саат бул 12ден 13түн узундугу болот. Түшүнүктүү? Эми карайбыз. Менде бул 15 мүнөт эмне кылды? Жылжыды, туурабы? Кандай жолду өттү? 4төн 1де өттү. Түшүнүктүү? 4төн 1де өттү. 4төн 1де өттү. Эми карайбыз. То есть карайбыз, дагы менде кандай калды? Жалпы мындай минут стрелкада 4 жол барбы? 1, 2, 3, 4. Бул минуттун стрелка 15 көрсөткөндө уже 4төн 1де өттү. Эми карайбыз. Саатты кандай кылыш керек? Ушул буга 1 саат болсо, ушуда 4төн 1 өтүш керек. То есть мен саатты канча бөлүккө бөлөм? Азыр мен саатты канча бөлүккө бөлдүм? 4 бөлүккө бөлдүм. Бул бөлүк, бул бөлүк, бул бөлүк жана бул бөлүк. Ушул 12 менен 13-түн ортосун тоже 4 бөлүккө бөлөм. Карайбыз. 1, 2, 3, 4. 4 бөлүккө бөлдүм. Эми бул минуттук стрелка 4төн 1де өтсө, бул часовой тоже 4төн 1де өтөт. То есть кандай турат? Мындай турат. Түшүнүктүбү? Мындай жолдо турат. Эми карайбыз, санайбыз. Эске алгыла. Мисалы, бул 1 сааттын канча градус болот? Сөзсүз 30 градус болот. 30 градус болот. Эми карайбыз. Бул жакта 30 градус бар, бул жакта 30 градус бар. То есть 30 плюс 30 менде градус бар, бул жак 60 градус болду. Эми бул жакты санайбыз. Бул жак жалпы 30 градуспу? Бул кандай өттү? Бул 4төн 1де өттү. Да канча жол калды? 4төн 3 жол калды. То есть карайбыз. 4төн 1де өтсө, да канча жол калды? 4төн 3 жол калды. Бирок бул 4төн 3 кайсы бөлүгү? Канча градустун бөлүгү? 30 градустун бөлүгү. Түшүнүктүбү? 30 градустун бөлүгү болсо, анда кандай кылабыз? Ортосун көбөйткөндө 30 көбөйтүлгөн 3 90, 90 бөлүнгөн 4 22,5. То есть жалпы бул жак канча болот? Бул жак менде 22,5 болот. Да бир чийип коеюн, карайбыз. Бул жак 15 болду, 14 болду, 13 болду, турабы? 12 болду. Минуттук стрелка бул жакта 15те ровно турат. Баары жакшы бул жакта. Бирок кандай бөлүктө өттү? Бул минуттук сааттын кандай бөлүгүн өттү? 4төн 1 бөлүгүн өттү. Ошондуктан ушул сааттык стрелка, часовая стрелка кандай болот?
бир орунда турбайт. Тоже кандай өтөт? Тоже бул жакта 4кө бөлөбүз. Жалпысы кандай бөлүнүп өтөт? 4төн 1 бөлүнүп тоже өтөт. Түшүнүктүбү? Кандай өтөт анда? Бул жакта менде 30 градус, бул жак тоже 30 градус, а бул жак канча? Бул жак менде 22,5 градус. Ошондуктан жалпысы бул жак канча градус болот менде? 82,5 градус. 82,5 градус. А менде бул жак 82,5 градус, бул жак 85 градус. Жалпысы кандай болот? Жооп Б. Дагы бир жолу. 30, бул жак 22,5. Эмнеге 22,5? Анткени кандай бөлүгү калды? 4төн 3 бөлүгү калды, туурабы? Уже 4төн 1 бул жак өтүп чыкты. Часовой стрелка. Эмнеге 4төн 1 өтүп чыкты? Себеби минутный стрелка тоже 4төн 1 бөлүгүн өтүп чыккан. Түшүнүктүбү? Так, 6-чы мисалды карайбыз. 5-чи мисал түшүнүктүү. 6-чы мисалды карайбыз. 6-чы мисалда кандай болот? 6-чы мисалда бизде 1 фут алгандай 0,30-48 метр болсун. Эмнени салыштырам? 30-48 метрди 10 фут менен салыштырам. Бул жак 1 фут болду, бул жак 10 фут болду. 10 фут болсо, мен кандай кылам? 0,348 кандай кылам? 10го көбөйтөм, туурабы? То есть муну 10го көбөйтсөм, кандай болот? Ушул үтүр кача кетет? 10 жакка кетет. 10 жакка 0, менде 1 0 барбы? 1 0 болсо, анда тоже 1 знакка жылжыйт. То есть мында кетет бул жакка. Ошондуктан кандай болот? 3,48. Бул жак 3 метр примерно, бул жак 30 метр. Сөзсүз жообу А. В эмес балдар. А. 10 фут болгондуктан мен только 1 знакка эле жылдырам, туурабы? Үтүрдү анда 3,48 болот. 7-чи мисал. 0,16,67-ни 6дан 1 сан менен салыштырам. 6дан 1 эмне сан балдар? Мындай мен 1ди 6га бөлсөм, кандай сан чыгат? 0, 1, 6, 6, 6 сандар чыга берет. А бул жакта кашаны эме билет? Каша бул сан мезгил сан болот. То есть 67, анан 67, анан 67 болот. Эми салыштырабыз. Бул жак экөөс жагы окшош. Бирок кандай болот? Бул жак 67, 67, бул жак 66, 66. Ошондуктан туура жообу А. 7-чи мисалды, бул 7-чи мисал болду. 8-чи мисалды карайбыз. Баары түшүнүктүү балдар? Үмүттөнөм, баары түшүнүктүү болгондуктан. Так, окей. 8-чи мисалды карайбыз. 8-чи мисалда менде кандай турат? 8-те минус 3, 4-те минус 5 барабар 0. Окшош мисал берейин. Мисалы x минус 5, x минус 6 барабар 0. Качан 0 болот балдар? Менде бул биринчи каша 0 болсо, же экинчи каша 0 болсо, жалпы эмеси көбөйтүүчүсү кандай болот? 0 болот. Эми карайбыз. Бул жак кандай болот балдар? X 5 болгондо 0 болот. Эмнеге? 5 минус 5 0 болот. Бул качан 0 болот? Бул 6 болгондо. То есть x'тин канча варианты бар? 2 варианты бар. Биринчи жообу 5, экинчи жообу 6. Ошол түшүнүктүү, Бул жак карайбыз. Бул жак 0 болуш керек, же бул жак 0 болуш керек. Анда кандай болот? Анда 8-те минус 3 менде 0 болду. Же 4-те минус 5 тоже 0 болуу мүмкүн. Бул качан 0 болот? 8-те 3-тү бул жакка кетирем. 3 болсун. Т барабар 8-ден 3. Бул жак кандай болот? 4-те барабар 5. Т кандай болот? 4-төн 5. Түшүнүктүбү? Эми эмне кылабыз? T'ни кандай сан менен салыштырам? 0, 3, 7 период. Аны кантип салыштырабыз? Карайбыз. Т бул жакта кандай чоп болот? Т бул жакта балдар бизде 2 варианты бар. Же 8-ден 3, же 5-тен 4. Карайбыз. Бул 0 болгондуктан бул жак бул чоң санды мен кичине санды бөлсөм балдар, сөзсүз бул 1,25 болот. 1 баланча болот. Бул жак бул кандай болот? 1 баланча болгондуктан бул 1,25 болот. 3-тү 8-ге бөлсөм кандай болот? Туура жообу 0,375. Ошондуктан бул каша эме берет, что 7 менде кайталанат. 7 болсун, дагы 7, дагы 7 болсун. Бул жак карайбыз. 1,25 болгондуктан бул сан чоң, жообу А. Бул 375 болсо, бул жак 377. Бул жак уже жообу Б. Ошондуктан туура жообу Г. Түшүнүктүбү? Дагы бир жолу. Биринчи каша 0 болуш керек, же экинчи каша 0 болуш керек.
Birinci kaşa kaçan 0 bolot? 8 te barabar 3, te 8'den 3 bolgundu. Ekinci kaşa kaçan 0 bolot? 4 te barabar 5, te 5 bölüngen 4 bolgundu. Emeteni salıştırabız. Te 2 varianты var turabı. 8'den 3, je 4'ten 5'ten 4, 4'ten 5. 5 bölüngen 4, 1,25, 3 bölüngen 8, 0, 375. Oşonduktan, mende arganda misalдар болгондуктан, тура жообу Г. 8-ci misal түшүнүктүү, ортосуна келдик. Видеонун ортосуна чарчабай карайбыз, баарын жазабыз. 9-cu misal карайбыз. 9-cu misalды бул жакка кетирейин. 9-cu misalda кандай? Кандай сандын көп? Минус 6, 2'den 1 sandan чоң. C barabar götürgön 2'ge götürgön A. C'nin minimaldığı manisini табам. Ana minus 10 менен салыштырам. Карайсыз, C minimaldı bolso, алганча barabar 2 A'ga, бирок A da minimaldı болуш керек. Түшүнүктүбү? A minimaldı болуш керек. C minimaldı болсо, A da minimaldı болот. A'nын кандай маанилери бар? Сызыкты чейин. То есть бул кандай самалдар? Бул минус 6,5. Турабы? Демек, сол жакка кетсем кандай болот? Минус 7 болот, минус 8 болот. Турабы? Анткени бул жак минус сандар. Бул жакка кетсем кандай болот? Минус 5 болот, минус 4 болот. Ой, минус 5 турабы? Кандай ката кетти? Карап чыккыла. Ката кандай? Тура. Катасы минус 5 эмес, биринчи минус 6 болот. Анан минус 5, анан минус 4. Түшүнтүбү? Сөзсүз этият болуп карап тургула. Эми карайбыз. Бул жакта А минус 6. Эми А чоң болсо болот абы? Чоң сан болсо мен кайсы барам? Оң жакка кетемби же сол жакка кетемби? Сан чоң болсо мен сөзсүз оң жакка жылжыйм. Ошондуктан мен бул жакка барам. Түшүнтүбү? Анда минус 6 болушу мүмкүн, минус 5 болушу мүмкүн, жана минус 4 болушу мүмкүн. Ошол 3 маанисинин бири кайсынысы эң минималдуу? Минус 5 чоңбу же минус 4 чоңбу? Сөзсүз минус 5 менен минус 4 чоң, а эң минималдуу сан бул минус 6. Ошондуктан минус 6-ны кошом, көтүргөн 2. Жобу минус 12. Бул жакта мен бул жак канча болду? Минус 10 болду. Ошондуктан кандай жооп болот? Турасы Б болот. Эмнеге минус 10 минус 12ден чоң? Эмнеге минус 5 минус 6дан чоң? Себеби эшикте менде минус 10 градус болсо, же минус 12 градус болсо, качан жылуураак? Минус 10 болгондо жылуураак. Минус 2 бул кичине суураак турабы, аба ырайы. Бул жак кандай болсун? Ошо минус 5 же минус 6? Сөзсүз минус 6 минус 5тен кичирээк. Окей. 10-чу мисалды карайбыз. 10-чу мисалда менде кандай сан бар? А бул грек тамгасы Б, грек тамгасы омега, Б плюс 1 бөлүнгөн А плюс Б. Эмнени салыштырам? 4 омега 2-ни салыштырам. Б'нин ордуна 2 турабы? 2 плюс 1 бөлүнгөн 4 плюс 2. 2 плюс 1 канча? 3. 4 плюс 2 6. 3 6'нын эмнеси? 3 6'нын жарымы. Ошондуктан 0,5 болот. А Б тиркесинде тоже 0,5 турат. Ошондуктан туура жообу В. 11-ci misal 0,5 12 кетсин. Бул жак карайбыз. Эмнени салыштырам? 506 бөлүнгөн 990 менен салыштырам. Кантип салыштыруу мүмкүн? Карайбыз. 0,5 12 турганда, давайте ошол мисал чыгарабыз. Бул 10-чу мисал түшүнүктүү турабы? Мисалы балдар 0, 32, 13. Бул кандай сан? Эмнени билдирет? Бул сан 0, 32, 13, 13 болгонун билдирет турабы? 13 менде мезгил. Бирок ушул санды кантип алуу мүмкүн? Ушул сан сөзсүз мен баланча бир санды башка бир баланча бир санга бөлгөндө ушундай сан чыгат. Мындай карап чыкса, мындай ойлоп табуу абдан кыйын. Мүмкүн эмес. Ошондуктан ушундай окуяда кандай болот? Менде специальный бир формула бар. Кандай формула? Карайбыз. Бул жакта балдар бизде кандай болот? 32 13 турат, турабы? 32 13. Мен кашага карабайм, үтүргө карабайм. Кандай сан болот? 3213. Эми ушул сандан эмнени кемитем? Мен кашага чейин турган санды кемитем. То есть кашаны алып таштайм. Кандай сан көрөт абыз?
тура 32. 32'nin gemiti. Эми bölüm. Bölgöndө көңүл бурабыз. Кандай бар мун балдар? Биринчи, кашанын ичинде канча знак турат? Канча знак турат? Кашанын ичинде 2 знак турат. 2 знак турганда мен 2-9 жазам. 3 знак болгондо, 3 белги турганда, 3 цифра турганда мен 3-9 жазам. Менде 2 турабы, анда 2-9 жазам. Үтүр менен кашанын ортосунда канча сан турат? 2 сан турат. Ошондуктан мен 2-0 жазам. Түшүнүктүбү? Эми давайте 3213 минус 32 канча сан болот? Так, 13, 17, 19, 3181 бөлүнгөн 9900. Ушуну калькулятордон текшергиле балдар. Ушул санды мен ушул санга бөлсөм, менде ушундай сан чыгат. Түшүнүктүбү? Эми ошол үчүн дагы бир жолу кашанын ичинде канча знак турса, ошонча 9 жазылат. Үтүр менен кашанын ортосунда канча знак турса, ошонча 0 жазылат. Үстүндө эмне жазам? Үстүндө мен 0го, үтүргө, кашага карабай, жалпы кандай сан көрүп атам? 3213. Биринчи жазам. Андан кийин ушул болгон сандан кандай сандын кемитен? Кашага чейин турган сандын кемитен 32. Бул жакты чыгарабыз. Азыр пауза коюп, өздөрүн чыгарып көргүлө. Болбосо, потом дагы текшеребиз. Түшүн, пауза койгула, өздөрүн чыгаргыла. Так, пауза бүттү. Эмкиси. Кандай сан көрүп атабыз? 512. Кашага чейин кандай сан турат? 5 турат. Кандай сан көрөбүз? Кашанын ичинде канча знак? 2 знак. Ошондон 2-9 коебуз. Үтүр менен кашанын ортосу канча знак? 1 знак. Ошондон 1-0 коебуз. Эмнеге 9ду коебуз? Ошого 9 коебуз. Ушундай формула бизде. Эмнеге 0ду коебуз? Ошого 0ду коебуз. Ошондой бизде формула. Түшүнүктүбү? Анда кандай бул жак? Бул жак бизде 507 бөлүнгөн 990. Бул жак 506 бөлүнгөн 990. 507 чоңбу же 506 чоңбу? Сөзсүз 507 чоң. Дагы бир жолу. 512 минус 5 бөлүнгөн 990. Кеттик. 12-нчи мисал. 12-нчи мисал бизде кандай? 101 факториал минус 99 факториал бөлүнгөн 99 факториал. Ошол сандарды кантип салыштырабыз? Кандай кылам? Факториал эмне билет? Биз биринчи мисал талкуулаганда кандай болгон? Факториал эмне? Мисалы 3 факториал эмне? 3, 2, 1. То есть мен бул сандан 1ди кемитип 1ге чейин барам. Анда болгон сандардын баарын 1 менен көбөйтөм. 101 ал эмне балдар? 101 көбөйтүлгөн 100 көбөйтүлгөн 99 факториал. Эмнеге 99га чейин кандай жазам? Анткени менде астында 99 турат. Минус 99 факториал. Эми карайбыз. Буну 99 факториалга бөлөм. Ушунда 99 факториалга бөлөм. Жаны жазгыла, жаны правило бизде кандай? Мисалы А плюс Б бөлүнгөн С болсо канчасы болот? А бөлүнгөн С плюс Б бөлүнгөн С. То есть мен S'ни бөлсөм болот. Ага көрсөтөм, жана Б көрсөтөм. То есть S'ни 2 жолу жазсам болот. Ага тыюу салынбайт. Ошондо 99 факториал турабы? 99 мен 2 жолу жаздым. 99'ду бул санга, анан 99 бул санга. Бул кемитилсе 2 окшош сан жолу 1 болот. Бул 99 кетет. Анда кандай болот? 101 көбөйтүлгөн 100. Эми Б тиркесин көрөбүз. Б тиркесинде бизде 99 факториал минус 98 факториал бөлүнгөн сразу 96 факториал бөлүнгөн 96 факториал. 99 давайте так, озекелек балдар. 99 96 бөлсө кандай болот? 96 менен 96 бул жакта кыскартылат. Андан кандай сан калат? 99, 98, 97 калат. Минус 96га чейин кетиреми 98 кандай сан калат? 98 көбөйтүлгөн 97. Эми карайбыз. Бул жакта саноо абдан кыйын. Бирок мага бир болжол мисал керек. Болжол жооп керек. Карайбыз. 99, 98, 97 алар примерно 100. Бул 100 болсун, бул 100 болсун, бул да 100 болсун. Жалпысы 1 миллион болот. А 100 бул жак тоже 100 болсун, бул жак тоже 100 болсун. 100'ді 100'е көбөйтсөм кандай болот? 10 000 болот. Эми карайбыз. А бул жак көбөйтсөм кандай болот? 10 100 болот. Эми карайбыз. Менде 10 100 сом бар.
же менде 1 миллион сом, 1 миллион сом бар. Ошол 1 миллион сомдо мен 10 000 сомду короттум. Кайсыңыз чоң? Сөзсүз Б чоң. Менде миллион сом болгон, мен ошондуктан байыраак болгом. Окей. 13-чү мисал карайбыз. Ушул түшүнүктүү. Эңкиси 13-чү мисал. Так, кстати, 12-ге мындай кайталама. 101 факториал бөлүнгөн 99 факториал же 102 факториал бөлүнгөн 100 факториал. Кайсыңыз чоң болду балдар? Азыр пауза коюп көздөрүн чыгаргыла. Так, пауза бүттү. Эми 101 көтүргөн 100 болот абы? 99 кыскартылат. Бул жак 102 көтүргөн 101. Ну карайсыздар, 99 факториал болот абы бул жак? Асты 99 факториал. Бул жак 100 болот абы? Факториал. Асты тоже 100 факториал. Ушул бар кетсин. Калат 101 көтүргөн 100 же 102 көтүргөн 101. Анткени бул жактан бул сандар чоң болгондуктан 101'di 101'di алып таштайм. 102 же 100 кайсыңыз чоң? Сөзсүз 102 чоң болот. Окей, түшүнүктүү. 13-чү мисал. Тендеменин системасы берилген. 3x плюс 5y 11 менен 6x плюс 8y 20 менен салыштырам. То есть ушундай тендеме берилген. Биринчи тендеме ушундай, экинчи тендеме ушундай. Анаганда колонкада 3x плюс 5y бөлүнгөн 6x плюс 8y. Бул жакта 2ден 1 болот. Эми карайбыз. Бул жакта эми кандай кыйынчылыгы жок. Ушул тендеменин мааниси 11. Ошонун ордуна 11 жазам. Ушул тендеменин мааниси 20. Ордуна 20 жазам. А бул жак 0 кошуп койсом балдар, 20дан 10 болот, жана 20дан 11 болот. Кайсыңыз чоң? Сөзсүз 11 чоң болот. Жообу А. Силерге мисал окшош. 6x плюс 10y болсун. Барабар канча болот балдар? Силерге жооп. Канча болот? Пауза коюп ичине карап чыгаргыла. Так, пауза бүттү. 3x 5y турабы? 6x 10y турат. 6 3төн 2 эсе чоң. 10 5тен 2 эсе чоң. Ошондон бул да 2 эсе чоң болот. 11'ин ордуна 22'ni жазам. Түшүнүктүү? Окей, 14-чү мисал карайбыз. 14-чү мисалда менде 5 бурчтук берилген. 5 бурчтугубуз туура болот. Туура болгондо ар бир бурчтар баары бири-бирине барабар. Түшүнүктүбү? Эми карайбыз. Эми салыштырам. Мына келет. Бул x кара боелгон. Бул y. Тоже кара боелгон. Эми салыштырам. 2x'ти жана y-ти салыштырам. Эске алыш керек. 5 бурчтук болсо, ар бир буруч 108 болот. Түшүнүктүбү? Анан ушул 2 диагональ чыгарылдыбы ушул бурчтан турабы? Анда кандай болот? Ушул 2 диагональ ушул 108 болгон бурчту 3 тең кичинекей бурчтарга бөлүп таштайт. 108'ди 3кө бөлсөң кандай болот? Ар бирөөсү 36 болот. Бул жагы 36 болсун, бул жагы 36 болсун, бул жагы да 36 болот. Андан кийин y карайбыз. Y канча балдар? Y-те канча бурч болуп турат? Y-тин ичинде 2 бурч болот. То есть менде жалпы y канча градус? Туура 72 градус. Эмнеге 72 балдар? Ойлоп тургула. Эмнеге 72? Себеби бул жакта 36, бул жакта 36. Ушул y-тин ичинде 2 бурч турат. Жалпысы 72. То есть y 72 болсун. А бул жак 2 карайбыз. Тузак вариант. Бул жакта 2 турат балдар, тузагы. 2-ни эске алыш керек, 2-ни көрүш керек турабы? 2-ни канча көбөйтөм? 36-га көбөйтөм. Ошондон 72 болот. Бул жакта да 72. Туура жообу В. Дагы бир жолу 5 туура 5 бурчтуктун ар бир бурчу 108 градус болот. Бир бурчтан чыккан 2 диагональ ушул бурчту 3 тең кичинекей бурчка бөлөт. 108'ди 3кө бөлсөм ар бирөөсү 36. Ошондуктан x 36-га барабар болот. А y кандай болот? Y 2 бурчту камтыйт. Ошондуктан 72 болот. Түшүндүбү? 72 туура жообу В. Кандай тузагы эмне? Тузагы бул жакта 2 турган, турабы? Көп балдар 2-ни көрбөй тура жообу Б деп коет. Себеби y чоң. Бирок бул жакта 2 турат. Түшүнүктүбү? Сөзсүз
көңүл буруп тургула. И акыркы бүгүнкү видеонун 15-чи мисалы бизде кандай болот? 15-чи мисал бизде ушундай. X көтүргөн n плюс 1 барабар минус 1 көтүргөн n плюс 1. Эмнени салыштырам? 2x'ти жана 3x3'тү салыштырам. 3x2 жана x3. Тузак бул жакта эмне балдар? Тузак эмне болуп атат? Карайбыз. Көп балдар мындай ойлойт. Бул жакта мындай турса, анда то есть карайбыз. Окшош мисал. Мисалы a n барабар n плюс 1. a 2 канчага барабар болот? n ордуна 2 турабы? Ошондон бул жакта тоже 2 жазам. Анда 2 плюс 1 болот. Анда a2 барабар 3. Түшүнүктүбү? Эмнеге 3? Анткени 2'nin ордуна анткени n-дин ордуна 2'ni жаздым. Ошондуктан 3. x2'ни карайбыз. Ал кандай болуп калат? Туура эмес, мындай ой, что минус 1 бул жака 2'ни жазам. Ошол туура эмес. Эмнеге? Анткени менде n плюс 1 2 болуп атат. n плюс 1 2 болсо, анда кандай болот? 1 плюс 1 2 болот. То есть менде n бул 1 болот. Ошондуктан бул жакта минус 1 биринчи даражада и минус кандай болот? n ордуна 1 жазамбы? 1 плюс 1 болот. Бул жакта карайбыз. n кандай санга 1'ди кошсок 3 болот? Сөзсүз 2 плюс 1. Ошондуктан менде бул жакта n 2. Ошондуктан минус 1 экинчи даража көтүргөн 2 плюс биринчи даража. Силерге кичинекей суроо. Эмнеге 2 турат? Туура. Себеби бул жакта 3 болсо, бул жак 2n, n ордуна 2'ни жазам. Эми карайбыз, кандай болот? Бул жак 3 болсун, жук даража минусту кетирип салат. Ошондо жөнөкөй 3 болот. Бул жакта так даража минусту жебейт, минус калат. 1 плюс 1 2, минус 2 жана 3. Кайсынысы чоң? Сөзсүз b чоң. Дагы бир жолу балдар. Бул жак так даража болгондуктан минус кетпейт. Бул жак жук даража болгондуктан минус кетет. Жолу 3 болот, жолу минус 2 болот. Кайсынысы чоң? Сөзсүз 3 чоң. Так балдар, биринчи мисалдан баштап 15-чи мисалга чейин толук биз чыгардык. Баары түшүнүктүү болгонуна кубанычта болом. Түшүнүксүз мисалдарды биз мугалимдерден сурайбыз. Дагы бир суроо болсо, мен ар бир группада бармын, ошол группага мага жазсаңар болот. Хорошо? Сабакка чоң рахмат. Эмки дагы 3 видео бар, ошол видеонун баарын толук карагыла.